Өкмөттүн жаңы түзүмүндөгү азыркы коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет кайрадан министрлик болоору айтылууда. Эске салсак, 2014 жылдын февраль айында куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы түзүлүп, ага өлкөнүн аскердик башкаруусун жана саясатын жүргүзүү милдети берилген. Ал эми армиянын чарбалык иштерин аткаруу коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлгөн. Адистердин айтымында бул жаатта бир катар иштер жасалганы менен мекемелердин укуктук милдеттери боюнча карама-каршылыктар пайда болгон. Председатель Государственного комитета. Мамлекеттик коргоо комитетинин төрагасы өкмөттүн мүчөсү. Ошол эле учурда генералдык штабтын жетекчиси аткаруу бийлигинин курамына кирбейт. Мындай мамлекеттик органдын президенттин указы менен түзүлгөнү туура эмес. Кандай гана чечим болбосун, ал мыйзамдын чегинде болушу керек. Ошондуктан эл аралык кызматташуунун алкагында генералдык штабтын да, коргоо иштери боюнча комитеттин да башчылары өздөрүн ыңгайсыз сезишет. Күзүндө биздин өлкөдө ЖККнун машыгуусу болот. Анда коргоо министрлигинин атынан ким чыгат? Кыргызстан аймактык жана эл аралык бир катар аскердик уюмдардын мүчөсү. Алсак көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук келишими уюму, Шанхай кызматташтык уюмдарынын алкагында коргоо министрлеринин кеңеши бар. Анын жыйындарына кыргыз мыйзамдарына ылайык генералдык штабтын жетекчиси барышы керек. Бирок кесиптештери менен сүйлөшүүдө ортодогу айырма билинип, биздин аскер башчылар ыңгайсыз абалда калганы буга чейин өкмөт өкүлдөрү тарабынан айтылган. Коргоо министринин жыйынына барганда алар айтат болчу, бир аз туура эмес болуп калды. Мына Россиянын коргоо министри Шойгу деле айтчу мага, башка багыт менен кеттиңер. Кыргызстан өзүңөр билесиңер, эл аралык уюмдардын мүчөсү, мындай СНГ, ШОС, ОДКБ. Ал жерде мындай иш орган Совет министров обороны деген бар да, коргоо министрлеринин кеңеши. Эми ал жерге коргоо министрлери барыш керек. Генералдык штабтын статусу жана ошол мамлекеттерде бул статус коргоо министринин биринчи орун басары болуп эсептелет да. Ошондуктан биздин генералдык штабтын башчысына деле ошол мероприятияга барганда өзүн башкача сезет. Анткени ал жерде жанагыдай орун басары менен сөйлөшкөндөй сөйлөшөт атпайбы. Ошондой эле өкмөттүн реформасынын алкагында ички аскерлерди кайрадан ички иштер министрлигинин курамына киргизүү каралып жатыптыр. Буга чейин милицияны реформалоонун алкагында аталган бөлүк улуттук гвардияга кошулган. Эксперттердин пикиринде өлкөдө элдин саны тездик менен өсүп жатат. Коомдук тартипти сактоодо милициянын саны да чамасы да жетпей келет. Демек, ички аскерлерди милициянын курамына кошуу аталган маселени аз да болсо чечет дешет адистер. Ички иштер министрлигинин бүгүнкү күндө аскердик күчү тайып калган. Анткени ички иштер аскерлери бүгүнкү күндө улуттук гвардиянын тарабына кирип, ошондон кийин бу көчөгө дагы патрулдукка тияк бuyagына чыкпай калгандан баары элдин баары көрүп атат. Демек, бүгүнкү күндө көчөдө кылмышкерлик, көчөдөгү талоончулук, көчөдөгү акмакчылыктар, мындайча айтканда, көзгө илинбей өнүгүп келатат десек болот. Анткени бүгүнкү күндөгү милициянын сапаты, милициянын аздыгы, элдин көптүгү, ошонун баары тең эле бүгүнкү күндө элдин көңүлүнө наразычылык алып келип атат десек болот да. Андан тышкары улуттук энергия холдингти кайрадан энергетика министрлиги кылып түзүү жагы да каралып жатканын жогорку кеңешке отчет берип жатканда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Учурда бул боюнча тиешелүү эксперттер иштеп жатышат. Өкмөт жаңы түзүмүн жайкы каникулдан кийин парламенттин кароосуна алып келиши күтүлүүдө. Мирбек Айтикеев, Нурбек Капаров, НТС.